22-жылы 31-августта эгемендүүлүк болду го. Ошондон бир 5-6 күн мурун мындай мен магический жагын айтайын. Көргөнсүз. Көрүнүшүн айтайын. Ак үйдө мен жүрүпмүн. Ак үй анан ошол жерде айтып атат, революция болду депчи. Анан эшикте бирөөлөр футбол тебишип, анан бир команда уткан деле революция болуп атыптыр. Анан мен айтып атам, аялдар, кеткиле, азыр кирип бирөөлөр келип соруктап салбасын деп эле мындай коркуп атам да. Анан бир кыйын келип эле бир генерал, белем деп эле анан эле аделе учуп калды. Анан мен ойлоп атам, революция болсо бирөөлөр чуркап келип алар басып алыш керек эле дейм. Анан болбосо алар жеңилип калса эски бийлик келиш керек эле деп атам да. Анан жок эч ким. Анан сыртка чыксам бир бухгалтеримди мен Волга менен жеткирип баратып, анан айтып атат, мен революция кылдым дейт да. Анан бул акчасы бар неме революция кылып, менин бухгалтерим экен. Акча ушунда болгондуктан революция кылып тур. Ал эмне деген сөз? Селени эсеп жүргөндүктөн ак үйдө революция болду дегенде эми бир магический биринчи энергиясын алат да, баягы сокен сезону бүтөт дегендейчи. Анан ошо 31-ден кийин эле мунун энергиясы бүтүптүр, ак үй бош калыптыр дегенде эле эми ак үй бош калса бийлик эчтекени чечпей калат. Анан эле Тажикстанда жана Кыргыз тажик кылгылаңы болуп кетти 31-ден кийин. Анан кемпир-абад маселеси көтөрүлүп кетти. Ошондуктан мен ак үйдөн эчтекени деле көргөн жокмун, күткөн деле жокмун. Азыр эң эле чоң маселе Кыргыздын өсүшүн карашыбыз керек. Азыр дагы ошол бир аз гана убакыт калды, бирок өстүрүп кетет, анан куткарып кетет деген уже жок. Бул бийликтен эчтеке күтпөйт эле койсо. Үмүт кылбайсыз. Жок, Кыргыз бир кубанып койсо болот. Мындай жакшы заман келатыптыр. Кырсыкты адам коркуп атпайбы? Кырсык өзү жакшы. Кырсыктабаса адам өспөйт да. Баягы бир темирди деле сууга салып, кайра отко салганан бир бышып чыккандай, кырсык өзү жакшы, адамга келеби, булутка келеби, бул өзү бир жана сыноо деп койгондой бир бышырат да. Азыр болсо тез эле болот. Биринчи сот болот, кыйроо болот, анан кайра биягынан өсүү болот. Тараза бир жагын басканда бир жагы